والترتيب والولاء والترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Урматтуу окуучулар, биз Мухтасарул Викоя аттуу китептен сабагыбызды улантып атабыз. Өткөн темада дараттын сүннөттөрүнүн бир бөлүгүн баяндап токтодук эле. Туурабы? Эң акыркы өткөн сүйлөм эмнеде? Ниет тууралуу болчу. Туурабы? Эми китептин жазуучусу андан кийинки сүйлөмдү баяндап эмне дейт? Ват-тартибу. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири жуула турган мүчөлөрдү ирети менен жуу дейт. Тартип деген сөз ирет, порядка. Тартиби менен жуу. Жуула турган мүчөлөрдү дегенде мындай тактап айтканда Кур'анда келген мүчөлөрдү, Кур'анда аятта кандай келген болсо, мына ошол тартипте жууду сүннөт деп коет. Мисалга биринчи Кур'анда эмне келген? Жүзүңөрдү жуугула деп келди. Андан кийин эки колуңарды жуугула деп келген. Андан кийин башыңарга мас тарткыла деген. Андан кийин эмне деген? Бутуңарды, кызыл ашыгыңарды кошуп жуугула деген. Мына ушул ирет менен, ушундай ирет менен дарат алуу биздин Ханафи мазхаб боюнча сүннөт амалдардан. Башка мазхабтарда фарз деген жерлери бар эми. Ал биз өзүбүздүн мазхабты терең түшүнүп алалы, жетет бизге. Биздин мазхабта эмне экен? Ирети менен дарат алуу сүннөт амалдардан. Жана дараттын сүннөттөрүнүн бири уда жуу дейт. Вила дегенин мааниси үзгүлтүксүз уда жуу. Бирок ошол уда жуу дегенди биздин аалымдарыбыз, өзүбүздүн Ханафи мазхабтын аалымдары эки түрдө чечмелеген. Эки түр. Кээ бир аалымдардын көз карашы боюнча уда жуу эмне десе, бир дараттын мүчөлөрүнүн, даратта жуула турган же мас турган мүчөлөрдүн ортосунда даратка тиешеси жок амалды кылбоо дейт да. Мисалга дарат алып жаткан кезиңизде бетиңизди бир чачыкты алып кургатып ийип, анан колуңузду жуусаңыз, даратка тиешелүү амал болдубу? Жок, кургатып атасыз да сиз. Кыскасы, даратка тиешеси жок амалды дараттын мүчөлөрүнү жууп же мас тарткан орасына киргизсеңиз, уда бузулду деген сөз болот. Бул бир пикир. Экинчи пикир, жакшы эске алгыла. Экинчи пикир, күн орточо жылуулукта экен кезде, ысыктыгы орточо болгон кезде өзү бир мүчөнү жуасыз го, өзү кургаганга чейин экинчисини жуусаңыз, өзү табигый кургаш менен, жанагы полотенце колдонбойсуз, күн менен же шамал менен кургайбы, кыскасы кургаганга чейин экинчисини жуусаңыз, уда деген сүннөттү аткарган болосуз. Бирок бир мүчөнү жууп, анан өзү кургап калып, анан экинчи мүчөнү жууа турган болсоңуз, анда ушул сүннөттү таштаган болосуз. Мына ушул пикир туурарак болот. Мына ушул пикир не экен? Туура. Ушул пикир уда эмне десе, эмне дейт экенбиз? Бир мүчөнү жуугандан кийин ал мүчө кургап калуудан мурун экинчи мүчөнү жуу. Андыктан эгерде бул пикирди ала турган болсок, бир адам бетин жууду да, дароо бетини полотенце менен кургактап эле колуну жууду. Уда бузулдубу? Бузулбады. Неге? Себеби бул полотенце менен кургакталды. Адатта ал кургаш үчүн бир 4-5 мүнөт кетип калат да, жөн эле. Ал сиз полотенцени алганда жөн эле бир ачып койгондо кургап калып атат ал. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн кээ бир суук жерлерде дагы бул эреже аябай иш берет да. Мисалга суу самырда, кышында суук болсо, дарат алсаң, жылуу суу жок, жылуу комнат, помещение жок болсо кандай кыласың? Бетиңди жуасың, кургактайсың дароо, арчыйсың. Дароо колуңду жууп, арчыйсың. Ошондо сен колуңа да, бетиңе да неси тийбейт? Зыян тийбейт. Ошол эле учурда сүннөттү да аткарган болосуң. Проблемасы жок. Мафхумбу? Имам Лакнави рахматулла алейхи дагы мына ушул пикирди туура деп айткан да, ушул пикирди. Мында сүннөттөр бүттү. Ушул жерде китептин жазуучусу сүннөттөрдү баяндап бүттү. Эң акыркы сүннөт вила деп. Бирок Мухтасардан сырткары башка китептерде дагы башка сүннөттөрдү да айтат. Бул китепте ушунча сүннөттү атады. Бирок башка китептерде эмне келет? Мен аларды силерге ошол фарздарды атаганда, сүннөттөрдү атаганда биротоло кошуп чогуу айтканмын. Жүздү жууган кезде үздү өдөдөн ылдый көздөй сууда агызуу эмне?
Sünnet. Ayттым bu vaqtında? Ayттым. Екінші sünnet, kol менен бутты жууган кезде манжалар тараптан баштоо эмне? Sünnet. Аны ордунда айттым. Бирок китепте айтылды ошол? Жок. Текстте, матында келген жок. Үчүнчү sünnet, дарат даратта жуулуучу мүчөлөрдү не кылуу? Мындай ышкап жуу. Ышкалоо таксы. Бул да эле sünnet. Түшүнүңүздөр, ышкалап жууш керек. Төртүнчүсү, дарат алган кезде сууну көп ысырап кылбоо. Бул да sünnet амал. Үнөмдүү колдонуу керек. Ысырап да кылбашың керек, көп аздагын колдонбашың керек. Орточо, үнөмдүү кылып колдонуу. Мафум? Бешинчи sünnet, жанагы жүздү жууганда сууну жүзгө мындай урбаш керек. Кээ бирлер ого чабат го бетине. Ошол жакшы нерсе эмес. Ошо сүннөткө каршы амал болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Бул китепте, жанагы матында, текстте айтылбаган бир эмнелер таксыларым? Сүннөт амалдар. Андан кийинки сүйлөмдү оку, бисмилlah. Wa mustahabbuhu tayamunu. Болду. Дараттын мустахабтарынын бири таямун дейт. Мустахаб деген сөз истахабба ястахиббу мустахаб. Жакшы көрүлгөн деген сөз да. Бул жакшы көрүлгөн амалдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кейде кылып, кейде кылбай жүргөн нелер? Амалдар болуп эсептелет. Ким аткарса сооп алат. Аткарбаса күнөөкөр болбой, жемеленбейт, проблема жок. Аткарсаңыз сооп аласыз. Турабы? Сооп ашыкча акча зыяны барбы? Жок. Чөнтөгүңдө ашыкча акча салынган болсо зыян ошол? Жок. Бул да эле ашыкча акча да, таксыр акырет үчүн. Чоң капитал да бул мындай. Акыретте сизди бейиштигин жанагы даражалары бар да, даражаларына чыгаруу үчүн бир капитал болуп эсептелет бул да эле. Кыскасы, ким аткарса эмне экен? Сооп табат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жол басканда кайсыл жер менен жол басты экен, менин бутумдун изи ошо пайгамбардын бутуна тийсе экен деген ушунчалык деңгээлде ээрчиген да. Туурабы? Эми бул жана оңой эле го муну ээрчип коюш. Ошон үчүн бул да мустахаб амал, аткарууга аракет кылышып деп жана кылсаң болот экен, собалар кылбасаң эчтеке болбойт экен деп четке кагып койбош керек. Себеби биздин немебиз боюнча Ханафи мазхабта мустахаб сүннөттү толуктайт. Сүннөт важипти толуктайт. Важип балып фарзды толуктайт. Булар бири-бирини толуктоочу амалдар таксыр. Биринде мындайча айтканда кемчилик кетти, экинчисинде дагы кичине не пайда болот? Кемчилик пайда болот. Эми темадан чыгып кетпейли. Дараттын мустахабтарынын бири экен таямун. Таямун деген сөз бул оң жактан баштоо деген мааниси бар. Оң жактан баштоо. Эми карагыла. Оң жактан баштоо дегенде бул кайсыл мүчөлөргө тиешелүү? Дараттын кайсыл мүчөлөрүнө тиешелүү бул? Биринчиси жуула турган мүчөлөр болуш керек. Мас тарта турган мүчөлөргө оң жактан баштоо деген мустахаб амал жок. Даратта. Тура, мына бут кийим кийгенде оң жактан баштасаң жакшы, көнөк кийгенде биринчи оң жеңге консаң жакшы. Аны айтпайбыз. Биз именно дараттын ичинде мас тарта турган мүчөлөрдө оң жактан баштоо деген түшүнүк не? Жок. Мисалга мойнуңузга мас тарткан кезиңизде биринчи анан деген кажети жок. Экөөнү бир тартасыз. Масы кийип алган болсоңуз, масыга мас тартам десеңиз, экөөнү бир эле тартып коесуз. Бутуңуздан, галоштон чыгарып ботинкаңыздан. Колуңузду суулап туруп экөөгө шундап коюп туруп бир тартып коесуз. Болду. Бир анаган жок. Түшүнүңүздөрбү? Биринчиси эмне экен? Бул оң жактан баштоо. Жуула турган мүчөлөргө гана тиешелүү. Экинчиси жуула турган мүчөлөрдүн арасынан бири-биринен да бөлүнүп турган мүчөлөргө тиешелүү. Ошон үчүн бетте дагы эки тарабы барбы? Жок. Оң жак, сол жак болуп атпайбы? Бирок бул не биригип турат. Ошон үчүн бетти жууганда биринчи оң жагыңыз, анан сол жагыңыз деген жок. Шөөдөн ылдый сууду коюп бересиз. Бирок кол менен бутта бар. Ажырап турат бири-биринен. Көрдүңүзбү? Мына буларда биринчи оң, анан сол деген түшүнүк бар. Ошон үчүн бул кайсыга тиешелүү экен таксыларым? Кол менен бутту жууганга гана. Ушул мустахаб кол менен бутка тиешелүү. Мафумбу? Биринчи оң кол, анан сол кол жуасыз. Оң бут, анан сол бутту жуасыз. Түшүнүктүүбү? Бул не экен? Мустахаб амал. Кылсаңыз сооп. Андан кийин Wa mashur raqabati. Жана дараттын мустахабтарынын бири моюнга мас тартуу дейт. Моюнга мас тартуу боюнча алымдарыбыздын эки көз карашы бар таксыларым. Ошо моюнга мас тартуунун өкүмү тууралуу
Канча пикир бар экен? 2 көз караш. Себеби булар иштихади маселе. Ар бир алым далилдерди изилдеп өз пикирин айтат. Биз да ошол алымдардын пикирини угуп ошого көнүшүбүз керек. Ихтилафил улама алымдарыбыздын талашы бул рахмат, бул жакшылык. Түшүндүңүзбү? Бул жакшылык нерсе. Албар ар бири өз пикирин айтат. Аларды үйрөнсөң, сен илимиң өсөт. Ал пайда болот сага. Түшүнүктүбү? Үйрөнө бериш керек да пикирлерди. Бул алымыбыз мындай дептир, мунусу мындай деген экен, фатва мунусуга берилген экен деп адам мындай кенен түшүнүп кетиш керек динди. Мындай чектеп албай барго. Агранист кылбаш керек да. Кыскасы, биринчи пикир моюнга мас тартуу мустахаб. Мына китебибизде дал мустахаб деп турат. Турабы? Ооба. Экинчи пикир моюнга мас тартуу сүннөт деп келген. Мустахаб эмес, эмне деп келген? Сүннөт деп келген. Раддул Мухтар деген китеп бар. Мына жерге чыгып карасаңыздар, бир канча томдук. Танвирул Абсордун шархы Дуррул Мухтар, анын шархы катарында ким? Раддул Мухтар деген Ибни Абидин рахматулла алейхи жазган китеп бар. Бул китептин жазуучусу ошол мустахаб экендигини неген туурарак деп айткан. Эки пикир айтылган экен. Кимиси туурарак дептир? Мустахаб экендиги. Түшүнүктүбү? Себеби бул адаттагы амалдардын катарына кошулуп кетет да. Адатта дагы ошондой го. Кийим кийсек оң жактан кийишибиз керек, үйгө киргенде оң бут менен киребиз. Ошондордун катарына кошулган бул нерсе. Мафхум? Эми таксырларым, Мухтасар китебинде айтылбаган дагы дараттын адептери бар. Бул жерде дараттын башка дагы эмнелери бар экен? Адептери бар. Бул китебибизде жок. Китебибизде кыска нуска ошол айтып өттү. Бирок биз даратыбыз толук болуу үчүн ошол адептерди бардыгын сактап аткарууга немебиз да, жооптуубуз. Не үчүн? Себеби имам болушубуз мүмкүн эрте келечекте. Имам болгондо даратыбыз толук болсо биздин имамдыгыбыз жакшы болот. Качественный болот да, сапаттуу болот. Анан өзүң жарым жартылай дарат алып барып элге имам болуп барго. Өзүң даратты билбей барып үйгө дарат үйрөтүп не кыласың анда? Болобу ошентип? Болбойт. Ошон үчүн адептерини дагы биз үйрөнүп алышыбыз керек. Биринчи, дарат алуучу дарат алган кезде башка бир адамдан жардам сурабаш керек. Эй, Даниэл, судан кой. Болбойт. Андай жок. Түшүндүңүзбү? Өзүң ооба, шакирт устазын сыйлап, же болбосо уулу атасын сыйлап даратка суу куюп берсе проблема жок. Бирок биз ошону талап кылбашыбыз керек. Да, куй. Андай эмес. Жардам сурабаш керек. Өзү кол бутуң менен бисмилла машалла барып даратыңды ал. Бул эң жакшы адеп да бул. Сурасаң эми бир күнөө болуп жатып калбайт. Просто адеби өзүң аткарышың керек. Түшүнүктүбү? Бул жакшы. Экинчиси, сууну орточо денедик колдонуу, үнөмдүү кылып колдонуу. Үчүнчүсү, ар бир мүчөнү жууганда маснун дуаларды окуу. Ошол китептерде айтылган ар бир мүчөнү окуган кезде сүннөт дуалар бар. Аларды силер жатташыңар керек. Кийинки сабактарда Кудай буйрса аларды жат сурайбыз. Бул эреже ошондой. Кээ бир нерсени вазифа катарында өзүңөргө берилиш керек. Силер дагы изилдеп үйрөнүшүңөр керек. Ар бир мүчөнү жууганда не дедик? Дуаны окуу. Анан төртүнчүсү, даратынан ашкан суудан тик турган абалда ичүү. Кумган менен дарат алган болсоңуз, дарат алып бүттүңүзбү? Тик турган абалда ичип койсоңуз, өтө көптөгөн ооруларга шифа болот бул нерсе. Эки гана сууду тик турган абалда ичебиз да, бири ушул, экинчиси замзам. Башка сууду отуруп ичүү жакшы. Түшүндүңүздөрбү? Я, тик турган абалда ичүү. Өтө көп ооруларга шифа болот таксылар. Бешинчиси, кыблага жүздөнүп дарат алган кезде кыблага жүздөнүп дарат алуу. Мечиттерде дагы биз мечит курган кезде аракет кылыш керек. Ошол дарат алган кезде адамдар мүмкүнчүлүк болсо ошо кыбла таманды карап отура турган кылып коюш керек да, жанагы немелерин, сидени отура турган отургучтарын бар го. Жакшы да. Ошо кыбла таманга карап алыш керек. Алтынчысы, дарат алып бүткөндө жанагы шахадат келмесин окуу бар. Ал да эле ошо маснун дуаларынын катарында келет, аны да эле жаттап койгула. Жетинчиси, дарат бүткөндө не дейт? Аллахума жаални минат тавабин ва жаални минал мутатаххирин деген дуаны айтуу. Бул да эле жакшы амалдардан. Аны да эле жаттап койгула таксылар. Сегизинчиси, дарат алып жаткан кезде дүйнөлүк сөздөрдү сүйлөбөш керек. Дарат аласыңар, бириңер экинчиңер менен кечке сүйлөп отурасыңар да силер. Даратты бат-баттан ушул аракет кылып, эрежелерин аткарып, көп сүйлөшпөй алып алыш керек. Түшүнүктүбү? Дүйнөлүк сөз сүйлөнбөш керек. Зикр, дуа, бисмилла менен кетиш керек.
To'qqizinchisi, daarат алып бүткөндө эгер макрух убакыттар болбосо 2 рекет нафыл намаз окуп коюш керек. Daarat алып бүттүңүзбү? Күн чыгып атабы? Жок. Күн чыккан уже. Түшүнүктүбү? Чак түш эмес. Же күн батып жаткан кез эмес. Нафыл намаз окуу кыскасы макрух убакыт эмес. 2 рекет намаз окуп коюңуз. Мисалга азыр мына daarat алсаңыз, daarat алып бүттүңүз, 2 рекет эмне кылып кой? Намаз окуп кой. Түшүнүктүбү? Өтө сооптуу амалдардын бири ушул. Андан кийинки намаз үчүн daarat идишин суу менен толтуруп коюу. Кайра. Daarat алып бүттүңүзбү? Бизде таштап чыгып кетет да. Папал болгон жерге таштайт да. Каяка папал ошол жерге таштап кетип калат. Бул адепсиздик. Daarat алып бүттүңүз, керек болсо чайкап, тазалап, сууду толтуруп, ал барып кайра коюп коюңуз. Сиздин артыңыздан келген киши Аллах разы болсун, рахмат, ушунда дагы бир адептүү мусулман бар экен деген жакшы ойда айтып, алда daarat алып, ага да үлгү болуп, ал дагы ошондой кылып койсун. Таштап, мен таштап кеттим, сен таштап кеттиң, эл да таштап кетет да. Туурабы? Же андай эмеспи? Ошондойбу? Ошол үчүн кайра сууду эмне кылат экенбиз? Кумганды толтуруп коебуз аксыры. Мафхум? Андан кийин бийик орунда daarat алуу. Бийик орунда дегенде сиздин суу түшө турган орунга караганда сиз бийик турушуңуз керек. Бизде кээ бир жерде мечитте тескери болуп калган да ошол нерсе. Суу түшө турган жерден биз төмөндө туруп калабыз да, анан чачырап бизге тиет кайра бурадына. Чачыранысы бизге келип тиет. Ошон үчүн биз жокору турушубуз керек, чтобы бизден ажырап чыккан суу не болсун? Төмөнгө түшүп кетсин. Бул да ошол daarаттын адептеринен. Анан үзүрсүз адам үчүн намаз убактысы кире элек daarat алуу. Бизде үзүрүбүз жок, ден соолугубуз чынбы? Эмне кылышыбыз керек экен таксырым? Намаз убакты кире элек daarаттуу болушубуз керек биз. Анан токтор, азыр пешин болсун, убакты кирсин, азан айтсын, анан daarat алам болбойт. Өзгөчө силер илим жолунда жүргөн адам daarat менен жүрсө береке болот. Daarat менен жүргөнгө илим жугат барган сайын, өнүгүү өсүү болот. Анан daaratсыз келип китепти кармап мындай кыла берсең, ал жакшы болбой калат таксырым. Дайыма аракет кылгыла daarat менен жүргүлө. Daaratты таштабагыла эч качан. Кыскасы эми бул жерде темадан чыгып кетпейин. Эмне кылат экенбиз? Убакыт киргиче daarаттуу болгула. Ошо убакыт кирген кезде сен намазга не бол? Даяр бол таксыр. Чүнкү намазды күтүп турган адам намаздын ичиндегидей соо болот. Ал-мунтазиру фис-сала кааннаху фис-сала. Намазды күтүп отуруу бул намаздын ичиндегидей дейт да, намаз окуп жаткандай дейт. Бул жерде дагы мухтасар китебибизде айтылбаган daarаттын макрулары жөнүндө дагы айтып коелу кичине таксылар. Daaratта өзү макрух, мындай шариатта жактырылбаган эмнелер бар? Амалдар бар. Алардын бири daarat алган кезде жүзгө сууду не кылды? Катуу чачуу. Бир, жокоруда айттык муну. Экинчиси, сууну ысырап кылуу. Өзгөчө сууга жылытууга, башка нерсе кылууга, же болосо акча көп кете турган болсо, кээ бирлер бар, жылуу сууду коюп коет, отурат да. Ысырап да, акча иштеп атат ал. Туурабы? Же ысырап эмеспи? Же суу жанагы неме менен болот го? Мотор менен тартылып алынат. Аны сен ачып кое турган болсоң, ысырап болобу? Болот. Өзгөчө ошондой мезгилде. Анан кээ бир жерде бачокторго сууду толтуруп коет да, мындай чоң-чоң канистрларга. Анда барып ачып сууду кечке отура берсең эмне болот? Ысырап болот. Өзгөчө ошондой жерлерде таксырым. Ооз мурунга үзүрсүз сол кол менен суу алуу. Оң колуңуз иштеп атат, бирок сол кол менен оозго суу алып атасыз. Же мурунга суу алып жатасыз барго? Ошол да эмне болот экен? Макрух болот. Анан оң кол менен мурунду чимкирүү дагы макрух болот. Оң кол менен суу алыш керек, сол кол менен эмне? Чимкириш керек. Эгер оң кол менен чимкире турган болсоң макрух болот. Өзү негизи оң колду дайыма мындай жакшы нерселерге, сол колду жиркеничтүү нерселерге иштетилет да. Хоп. Андан кийин башка 3 жолу мас тартуу. Биз канча жолу мас тартышыбыз керек эле? 1 жолу. 3 жолу мас тартуу эмне болуп калат экен? Макрух болот. Мына шафилерде, шафи мазхабта алар 3 жолу мас тартат да башка. Бизде ал нерсе не? Макрух болот. 6-сы, жана жокоруда айттык эле, дүйнөлүк сөздү сүйлөбөө. Сүйлөө дагы макрух болуп эсептелет. Дүйнөлүк сөздү сүйлөдүңүзбү? Намаздын daaratыңызда кемчилик пайда болду. Анан 7-си, мечитте намаз окуу үчүн бир жерди өзүнө тиешелүү кылып алуу макрух болгону сыяктуу
Коомчулук жерде бир кумганды тандап алып, буну мен гана дарат алам, башка адамга бербейм деген түшүнүк дагы макрух болот. Мынанын ичиндеги идиш бардыгыныкы да. Ошо дараткана жак бар го. 100 кумган болсо, ошо 100 бардыгыбыздыкы. Мына меники, ага белги коюп алып, буга эч ким тишпесин деп туруп, общий элдикини өзүнүкү кылып албашың керек. Мечитте да ошондой да, кээ бирлери бар да, бир түркүктүн түрүнө ээлеп алат, ал жерге бирөө келсе ачуу келет да, мында турбашканда мен гана отурам дейт. Менчиктештирип алат да, андай мүмкүн эмес андай. Эгер өзүңнүкү болсо мейли, өзүң акчаңдан сатып алып, мына меники деп алып келип койгон болсоң, ал башка маселе. Бирок мечитке түшкөн акчадан же хайыр садакалардан эгерде сатып алынган болсо, ал элдики, аны сен менчиктештирүүгө укугуң жок таксыр. Ал макрух болот. Түшүнүктүүбү? Айыл жерлерде бар, билесиңер. Кээ бир айыл жерлерде аксакалдар белгилүү бир орундарды ээлеп алат. Ошол жерге башка адамды отургуча койбойт, кубат намазда. Тур дейт жерден. Ал билбейт байкуш күнөө кылып жаткандыгын да. Ал ойлойт, эми бул менин ордум деп ойлойт да. Мечит сенин ордуң эмес, мечит ким эрте келди ошонун орду. Мечиттин эрежеси ушундай. Аксакалсың го, эртерээк келип ордуңду ээле мейли. Чүнкү, бирок меники деген түшүнүк болбойт. Тур бул жерден деп. Мечит ким келип отурду, ал ошонуку. Мейли ал эми жаш жигит кийин өзү ордунан туруп, сыйлап, урматтап ага берсе проблема жок. Бирок менчиктештирбеш керек. Ким кайерден болсо, ошол элиңерди мында жакшы карагыла да, ушундай нерселер бар. Бар, айылдарда бар да. Башка кишини ошол жерге тургуча койбойт. Ошол артык кылам деп, тыртык кылам деген биздин аксакалдарыбыз алар таксыр. Динди түшүнбөгөндүктөн ошол нерсеге барып жатышат да. Мафумбу? Хоп, анан сууга мурун чимкирүү. Жана сууга мурун не кылбаш керек? Билебиз го, суунун боюнда чимкирүү ал жакшы эмес, мындай кургак жеринен эметесиз да. Андан сизден ылдый дагы бирөөлөр иштетиши мүмкүн да, мына биздикилер агып кетет медреседегилер. Бирок тиги арык-барыктардан суу келип аткан болсо, апчыгып алып кир жуушат, апчыгып алып ошол жерде ичеги карын жуушат, мурун чимкирет, керек болсо гусул да алат ал жерде. Ошол нерсе жакшы эмес. Эми бул жерсе көбүнчө мындай шаардын ичинде почти жок бирок, немелерде болушу мүмкүн да, айыл жерлерде болушу мүмкүн. Мен көзүм менен көрбөгөндөн айта албайм, бирок бар да. Кеде жана интернет немелерге чыгып калат го, ошондон айтам, значит бар экен дейм да. Көзүм менен көргөн эмесмин бирок. Анан 9-су булганыч болгон орунда дарат алуу таксырлары. Истинжа кылган жерде эмне кылбашыбыз керек? Дарат албашыбыз керек. Чүнкү истинжа кылдыңыз мына жерде, ал жерде дарат албаңыз. Бир аз жылып, таза жерде дарат алыңыз. Мафумбу? Мурун аксакалдар аябай кайтып айтышат эле ошону. Неме кылган жерден 4 кадам таштап, алысыраак барып анан дарат ал деп. Истинжа менен неменин орду бири-бириге жакын болуп, чтобы чачырабасын дейт да. Тиги суу буга тийип кайда бирана чачырашы мүмкүн да. Ошондой. Бул дараттын макрухтары. Мафум? Жалпысынан дарат ушул. وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ. Болду. Китептин жазуучусу дараттын фарзын, сүннөтүн, мустахабын баяндап бүткөндөн кийин даратты бузуучу амалдарга киришти. Эмне даратты бузат? Кыска нуска кылып айткан. Ушул эрежени жакшы түшүнсөңүз, ушул даратты бузуучу нерселер тууралуу ар кандай суроо келсе жөн эле жооп берип коесуз. Түшүндүңүзбү? Ушундай сонун эреже кылып айтып койгон. Түшүнүп алсаңыз болду да. Любой суроого жооп бересиз. Бирок жакшы түшүнүп алыш керек. Эң биринчиси وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ. Дараттын бузуучу амалдарынын бири эмне экен? Эки жолдон чыккан нерселер. Мындайча айтканда, алдыңкы жолдон же арткы жолдон чыккан нерселердин бардыгы эмне кылат? Даратты бузат. Арткы жолдон чыккан нерселер бардыгы бузат. Заңбы, куртбу, ташбы, желби бар бузат. Чүнкү бирок алдыңкы жолдон чыккан нерселер зара анык бузат. Бирок зарадан башка кокус курт чыкса эмне болот деген суроо бар. Бул маселеде алымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Кээ бири бузат дейт, кээ бири бузбайт дейт, бузбайт дегени туура. Түшүнүктүбү? Я. Передний ошондой болот. Передний мосттон чыккан нерсе ошондой таксыр. Эми көп талаштар бар, ал жака кирип кетпейин мен. Андан кийинкиси. Ау غيره إن كان نجسا
Sala ila ma yutahhar. Je daratты buzuvchi amallardan biri başkası ne eken? Eki joldan başka yerden çıkkan nerse. Eğer najasat bolup gusulda je daratта жуула турган орунга акса дейт. Карасаң çok эреже айтты да азыр бул. Эки жолдон башка жер дегенде биздин денебиз таксыр. Башыбыздан таманыбызга чейинки аралык. Бирок не эмес? Задний мост, передний мосттон сырткары. Бардыгы колубуз, бутубуз, тизебиз, бардыгы кирет мунун ичине. Мына ушул жерден чыккан нерселер даратты бузат деп жатат. Эми караңыз, эгерде муну шунча алып токтотуп кое турган болсоң, өтө чоң маселе пайда болот. Көзүбүздөн эмне чыгат? Энелердин эмчегинен эмне чыгат? Денебизден эмне чыгат? Көрдүңүзбү? Бул эле денебизден чыгып атат. Туурабы? Чыгып атат. Ошон үчүн инкана najасан деди да, ошол денеден чыккан нерсе бузуш үчүн биринчи najasat болуш керек. Харам, кан, ириң болуш керек. Ошон үчүн тер, көздүн жашы, мурун куюлуп калат, грипп болгон кезде абул, дагы не бар? Эненин эмчегинен чыккан сүт, булар бузбайт, булар najasat эмес. Çünkü en birinci şartı deneden çıkan nersenin en birinci şartı emne eken? Najasat boluş gerek. İkinci şartı sala ağış gerek. Ağış gerek. Oradan najasat kiçine de olsa жылыш керек. Çıkıp ele toktop kalsa buzulbaydı. Çoğurak lamпочка olsa buzulat. Da lamпочка alıp toktayıp koy. Tek koysan özünce ağıp ketip küçük jetet de anın. Oşonda olsa buzat. Düşünüp atasın sözümü? Ağış gerek. Akbay, toktop, çıkıp ele, kızarıp ele turup kalsa darat buzulbaydı. Mafhum? Üçüncüsü akkanda dağın kayсыл жерге агыш керек? Гусулда же даратта жуула турган органга агыш керек, мүчөгө. Гусул мен даратта жуулбай турган жерге акса дарат бузулбайт. Не болуш керек экен? Гусул жана даратта жуула турган орунга аксын. Эми мынан көзү канады да, кан көзүдөн сырткары чыкпады. Кан көзүнүн ичинде эле жүрүп калды. Даратты бузулабы? Buzulbay. Nege? Gusулда көзүнүн ичин чукуп жууйсуңбу? Жок. Болду, дарат бузулбайт. Түшүндүңүзбү? Ошондой эреже да бул таксы. Кээде көз канашы мүмкүн, кызарып, кан көздүн ичинде гана агына тарап кетет, бирок сыртка агып не болбойт? Чыкпайт. Чыкпады, дарат бузулбайт. Чыкса бузат. Айттым го жаңа. Чыкса бузат. Чыкпай, ичинде жүрүп калса, немелер жапканыңда ичинде калып калса, жанагы көздү жумасың го. İçinde kalkasa buzbayt. Cumganında sırtqa çıkıp kalkamasa buzat. Çünkü taksılarım. Oşun için ne deydi? Sala ila ma yutahharu. Gusulda je daratta juula turgan мүчөгө aksın. Al sanыңыз канайбы, колуңуз канайбы, бутуңуз канайбы, айырмасы жок, кыскасы бузат. Эми ушунун немесинде биз башка нерселерди чыгарып алсак болот. Эмнени чыгарып алсак болот? Мисалга, чиркек кеп кан сорот. Туурабы? Je kene. Kan soru? Emin ne oldu? Ne oldu yani? Kan çıksa Yok, jayılış şart emes. Çıkıp ağa turgan ele bolsa boldu. Masele ошол. Ошону карайт. Чиркей чоңураак болсо, ошо соруп алганы бар го, өз күчү менен ага турган деңгээлде соруп алган болсо бүттү уже, дарат бузулду. Кенеңиз да эле ошондой да. Денesi çoğurak olumda tartıp alganı var go, tek koysanız, eğer özünce çıkıp tek koysanız ol agat da уже köyrek sorup algan bolsa, turabı? Boldu. Je bolsam jana atayın kan alırasın go şpris menен. Al tüptü şpriske kirip ketет da, keyin kan çıkbayt da. Kerek bolsa, mындай basıp koysa kan çıkbay kalat. Turabı? Birok ошол çıktı da, ошол ага turgan denggeldegi şpriske bu yaka tartılıp ketти, taksa, daratты buza berет. Көрүңөр, bir nerseden az biz başka nerseleri çıkarıp atabız. Mana o kiteptin neysi? Ушундай сонун жазган бар го, ошол суроолордун баардыгына не? Жооп айтат бизге. Баардыгына жооп айтып жатат азыр. Кандай суроо келсе, дарат бузуп турабы, ушуна жооп берип койсоң болот. Башка нерсенин кереги жок. Ушул жетет бизге бар го. Любой суроона жооп болот бул. Мафхум? Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.